Кырсык болгон жерге келген куткаруучулар дароо өз жумуштарын аткарууга киришти. Мындай кырдаалда ар бир секунда маанилүү экендигин айтпаса дагы түшүнүктүү. Куткаруучулар тобу имаратты тыкыр карап чыгып, жардамга муктаж болгондорду сыртка алып чыгышты. Албетте, бул окуу талаасындагы кезектеги машыгуу. Куткаруучулар ар түрдүү шартта, күтүлбөгөн кырдаалда иштегендиктен, машыгуу талаасы дагы чындыкка болушунча жакын даярдалган. Ал эми адам кире албаган жерге жетүүдө, урандылардын алдында калган жабыркагандарды табууда куткаруучуларга үйрөтүлгөн иттер жардамга келет. Алардын жетишсиздүүсү адамдыкына караганда 12 эсеге жогору. Ошол себептен адам өмүрүн сактоодо 4 буттуу куткаруучулардын дагы ролу чоң. Тоолуу шарттарда жана сел жүргөндө ушундай кырдаалдарга үйрөтөбүз өзүнчө. Анан булар иттерди биз негизи 2 айдан баштап 6 айга чейин курс дрессировщика деп коет. Өзгөчө кырдаал министрлигинин программанын негизинде өтөбүз. Жыты негизи булардыкы кишилердикине караганда аябай 12 эсе көбүрөөк келет. Ошондуктан жанагындай киши кире албаган жерлерге да бул биздин иттерибиз ушу кирип ошолорду таап жардам берет. Куткаруучуларды даярдоочу мамлекеттик борборунун машыгуу талаасында урандылар астында иштөө, бийиктикте куткаруу иштерин жүргүзүү, жол кырсыгынын кесепеттерин жоюуга багытталган атайын аймактар бар. Куткаруучулар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчүрмөн даярдык программасынын негизинде теориялык билим алып машыгууларды өткөрүшөт. Машыгуу талаасы өзүңүздөр көрүп тургандай ар кандай бир өзгөчө кырдаалдарга максималдуу түрдө окшоштурулуп жасалган. Бул машыгуу талаасы бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчүрмөн даярдык программасынын негизинде биринчи теориясы өтүлөт, андан кийин практика жүзүндө ишке ашырылат. Аталган борбордун издеп куткаруу кошуунунда түрдүү багыттагы куткаруучулар даярдалат. Өрттөн, суудан, табигый жана техногендик мүнөздөгү кырсыктардын түрлөрүнөн жарандардын өмүрүн сактап калууда алардын эмгеги баа жеткис. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ.